Түркистан байыркы сырдуу руханий шаар. Ал жакта тарых тикелей алганда аба аркылуу калкып жүрөт. Тарыхы уланып жана учурда өнүгүүнүн дагы бир айланпасын башынан кечирип жаткан шаар. Бир нече жылдардан бери Түркистан ири курулуш аянтчасына айланган. Шаар көз ирмемде жаңыланып, көп сандаган жаңы архитектуралык тилкелерде заманбап ыргакта 1000 жылдан ашык убакыт аралыгында калыптанган тарыхка болгон урмат көрсөтүү айкалышында жасалууда. Мына ошонун баары Түркистанды түрк дүйнөсүнүн маданий жана руханий борборуна айлантуу ниетин көздөгөн ири мамлекеттик мерчемди ишке ашыруунун артында жүрүп жаткан кез. Дал ушул мерчемдин алкагында шаарда бир нече театр да пайда болгон. Алардын бири музыкалык драмалык театр. Түркистан музыкалык драма театрынын курулушу 2019 жылы башталып 2 жылга созулду. Натыйжада шаардын картасында кооз маданий жай да пайда болду. Курулма өзүнүн кылдат мартабалуулугу, ошондой эле классикалык жана чыгыш архитектуралык салттарынын айкалышы менен таң салып турат. Маңызында ал чыныгы ибадаткана болду. Анткени театрдын аянты 10 000 чарчы метрден ашыкты түзөт. Негизи бекерден бекер айтпайт го. Түркистанды бекеринен руханий жер деп айтышпайт. Жалпы биринчи бул биринчи кезекте ойго түсөтүн сөз. Түркистандан Алматыга же Астанага кеткен кезде анын бейпилдигин жана кайталангыс атмосферасын сагына баштайсың. Тынчтылыгы менен өзүнүн бир атмосферасы бар. Бул жалпы менде гана эмес, биздин артистерде келемиз го. Өргүүдөн кайтып келгенден кийин биз кесиптештерибиз менен шаарды, театрды канчалык сагынганыбызды сезебиз. Уже арада убакыт өткөндөн кийин бурун отпуск болса такап келетинбиз го, дем алышыбызды до конца Алматыда жүргүз. Жок, азыр алдын ала. Түркистан мен үчүн чынында эле жылуу, жаныма жакын жайга айланган. Сагынып келем жумушка. Сонусу менен Түркистан расымен де ыстык. Түркистан музыкалык драма театры өз ишин көрүүчүлөргө алгачкы ирет 2021 жылдын 9 айында ачкан. Ал эми алгачкы коюусу казак драматургу Дулат Исабековго таандык Бөрте спектакли болгон. Енді 2021 жылы кателеспесем, Эгерде мен жаңылышпасам 2021 жылдын 1 айында режиссер Данияр Базаркулов мени менен байланышып, Түркистанда ачылып жаткан жаңы театрдагы кастингке келүүгө чакырган. Мен Алматыда төрөлүп, ошол жакта эле өскөм. Андыктан менде эң биринчи Түркистанда жашаган кандай болот деп ойлодум. Ата-энем алыста эле, бирок мен аракет кылып өзүмдүн ыңгайлуулук чөйрөмдөн чыгууну чечтим. Кезектеги ой, онун үстүнө ата-анамдан жыракта деген менде ойланып келип, мен осында Түркистанга келип, бугу айында кастингден өтүп, 2 айында Түркистанга келдим. Бастаймын деген ой болду. Солай мен май, яғни мамыр айында кастингке барып өттүм. Арага 1 апта салып, шилде айында келдик. Түркистанның эң Ошол учурда ал жакта күн абдан ыстык болчу. Алматыдан кийин ал мен үчүн бөтөнчө болду. Өтө ыстык. Жаңагыда орамалды суулап алабыз да, осылай жүрүп, Жада калса бир аз сергеп алыш үчүн жүз арчымды да суулап алып турууга туура келди. Кызык болду. Одан кийин казан 7 айында Бөрте спектаклинин репетициялары башталып, ошондо гана Алматыга болгон кусалыгым акырындык менен басаңдаган. Анткени жүрүм абдан кызыктуу болгон. Унутулуп кетти да, себеби катты жакшы процесс башталды. Содан кийин театрга деген махаббат, Театрга болгон ашыктыгым да күчөй баштаган. Ал ролдерге келетін болсақ, осы Шинель спектаклінде Софья Федоровна атты басты рөлдү сомдаймын. Яғни Акакий Акакевичтің директоры. Одан кейін мен аткарган ролдо Шинель спектаклиндеги Софья Федоровна, режиссер Нурлан Жакыпбайдын Махаббат мунарасы коюусундагы сулуунун ролу, ошондой эле Калемкаштагы башкы роль. Онун үстүнө осы жаңа жакында гана түстүм сол рөлгө, яғни вот болуп. Одан бөлек жана Беу кыздар-ай спектаклиндеги Жан Сулу. Калемкашты сомдаймын. Және калган Беу кыздар-ай спектаклинде Жан Сулу ролүмен.
Аталган театрдын бир өзгөчөлүгү бар. Аны да байкабай коюу мүмкүн эмес. Мына ошол өзгөчөлүк жамааттын жаштыгы, энергия толуп турган, таланттуу, көздөрү жанган, энтузиазмга шыктанган артисттер бул жака Казакстандын ар кайсы шаарларынан топтолгон. Алар Казакстандагы жана чет өлкөлөрдөгү ар кандай чыгармачыл жогорку окуу жайларында окуусун эми гана бүтүрүп келгендер. Андыктан кайсыл бир учурда мына ошол жаштардын баары өздөрүн Түркистандагы жаңы театрдын бир бөлүгү болууга татыктуу деп чечишкен. Ал эми театр чындыгында эле укмуштуу, ал көп функционалдуу деп айтууга болот. Театр өлкөдөгү ар түрдүү балет, хор, ансамбль жана башка багыттардагы бир чатырдын алдында бириктирген алгачкы драма театры болуп саналат. Енді біздің репертуарымызда негізі бұл Ансамблдин репертуарында ар бир мүчөсү оркестрде ойногон музыкант гана эмес, ошондой эле өз алдынча артист болуп дагы саналат. Биз үчүн жылдын башкы саамалыгынан болуп, 9 айында бет ачары болуп өткөн Вальс корольдугундагы Шамшы спектакли болду. Осы быйылгы жылдын керемет жаңалыгы ол Шамшы коюлуму. 4 күн аралыгында зал көрүүчүлөргө толуп, коюуну 7 айында да кайталадык. Қазан айында болды, және 4 күнгө премьерада бүкіл эне шаншитын орын болған жоқ, жан жақтан да арнайы келді. Ошол коюунун башкы өзгөчөлүгү анын музыкалык коштоосу болду. Аны болсо Түркистан ансамбли жандуу аткарып берди. Коюлумдун бастан аяк ансамблimiz осы Түркістан ансамблі сүйемелдеді. Және ошол эксперимент дагы укмуштуу эле. Анткени айкалышта синтезди жаратып, өзүндө улуттук музыка менен классикалык аспаптарды айкалыштыра алган. Улуттук музыка мен классикалык аспаптардын косулуунан турган бир жаңалык деп айтууга болот. Ал дагы аспаптар менен стилдер бири-бирин толуктап турган коллаборация заманбап тенденциясын чагылдырган. Ар аспаптын бири-бирине косулуу аркылуу адеми үйлөсүм таба билүү. Сол себепти мен осы ансамблдеги Мен ансамблдин ар бир мүчөсү менен сыймыктанам. Анткени алар өз чеберчилиги менен таң калтырууну улантып, Түркистандын жана өлкөбүздүн маданиятын өркүндөтүүгө олуттуу салымын кошуп келишүүдө. Түркистан үчүн, эл үчүн менимче али өздөрүнүн өнөрлөрүнөн таң калтыратыны сөзсүз. Бүгүнкү күндө Түркистан музыкалык драма театрынын репертуарында 10дон ашык. Анын ичинде балет артисттери тартылган пластикалык спектакльдер да бар. Негізі балет дегеніміз ол сахналык өнердің бір түрі. Балет бул адамдын ички дүйнөсүн кыймыл жана бий аркылуу чагылдырган аткаруучулук искусствонун бир түрү. Билдиретін өнер. Мен балетке 4-сыныптан кейін Мен балет менен 4-класстан кийин Александр Селезнёв атындагы Алматы хореографиялык окуу жайына тапшыргандан тартып иш алып барып келем. 8 жыл бою билим алып, Ал окуу жайда 8 жыл билим алдым. Окууну аяктагандан кийин 8 киши Түркистан музыкалык драма театрына келип иштөөнү чечкенбиз. 8 артист болуп, осында жұмыс істейбіз. Бизде алгач Түркистанда иштейбиз деген ой жок болчу. Биз Алматыда же Астанада калабыз деп ойлочубуз. Жұмыс істейміз деген оймен окууду аяктадык. Және де осы Түркістаннан бізге хабарласып, осында жұмыс істеуге. Бирок кийин Түркистанга келүү сунушу түшүп, аны кесиптештер менен талкуулап, аракет кылып көрөлү деп чечтик. Осы катарластармен бірге ойланып, осында жұмыс істеп көрейік, барып көрейік деген оймен осында келген болатын. Және де осы Түркістан. Эми болсо 1 секундка да өкүнбөйбүз. Биз Түркистанда балет искусствосун өнүктүрүүгө, элге дагы искусствонун ар кыл формаларын көрсөтүүгө аракет кылып жатабыз. Өнердин түр-түрүн көрсөтүүгө кырсып жүрмүз. Пластикалык спектакль салыштырмалуу алганда жаңы, ошол эле учурда бөдөмүк түшүнүк. Ал эксперименталдык хореография сыяктуу. Себеби бийдин ар кандай түрлөрү айрым учурларда пантомима болушу ыктымал, бирок көбүнесе албетте балет болот. Мисалга, балет өнеринде бизде денемиз сөйлөйт дедим го. Балетте биздин денебиз өзү үчүн сүйлөп берет жана ошонун өзү биздин эң чоң артыкчылыктарыбыздын бири. Биз дүйнө кезип гастролдоп, каалаган жерде өз өнөрүбүздү көрсөтө алабыз. Мен бул жакта аткарган бийим Италияда, Францияда дагы түшүнүктүү болот. Анткени искусствону түшүнгөн адам менин кыймыл тилимди да түшүнө алат. Италияга барып билесем де, Францияга барып билесем де, оны өнер түсінетін адам ол менің дене кыймылдарымнан түсіне алады.
балеттин бир эрекчелиги Балеттин өзгөчөлүгү анда улуттук чек дегендик жоктугу. Түркистан драма театрында казактар гана эмес, Кыргызстандан келген артисттер, Жапониядан келген артист дагы бар. Мисалы Мала деген артист эмгектенет. жумуш жасайды. Япониядан келген Мао деген дейдин артист бар. Және де бул балет ар улутту адамдарды бир жерде тогуштурады. Және де Балет ар кыл улуттун артисттеринин башын кошкон. Балетте биз сүйлөбөйбүз, анда биздин денебиз сүйлөйт. Сахнага чыгаар алдында биз көпкө жана катуу даярданабыз, машыгабыз, көп күч жумшайбыз. Чындыгында ал дагы оңой эмес. Биз сахнага чыкканда көрүүчүлөр ишибиздин жыйынтыгын гана көрө алышат. бунда канчама эмгектенип тер төгүп жатабыз. Және де канча кыйналганыбызбен де биз сахнага чыкканда тек Биз жылмайып, ал оңой дегендей түр көрсөтөбүз. Бирок анын артында дайыма олуттуу эмгек турат. Ал сыртыбыздан көрүнө бербейт. биз күлүп, бизге оңай сыяктуу канчама онун артында эмгек жатканын көп адам биле бермейди. Түркистан музыкалык драма театры бир эле учурда 500гө жакын көрүүчүнү батыра алат. Театрдын көрөрмандары да көп экенин айта кетиш керек. Бардык спектакльдер ар дайым аншлаг менен өтүп, ал эми билеттер болсо спектакль боло турган күнгө чейин эле сатылып кетет. Искусство менен байланыштуу бир нече жүздөгөн адамдар нукура ырахат алуусу, артисттер образга толук кирип кетүүсүнөн алагды болбошу үчүн бир катар техникалык кызматтар иш алып барышат. Өз учурунда театрдын техникалык жабдылышы абдан жогорку деңгээлде коюлгандыгын да белгилей кетүү абзел. Осы театрда 2021 жылдан бастап жұмыс істеп келемін, жарық бөлімінде. Мен театрда 2021 жылдан бери иштеп келем. Биздин жарык берүү бөлүмүндөгү милдетибиз спектакль учурунда жасалгаларга жарык берүү жана артисттердин белгилүү бир жактарын жана образын бөлүп көрсөтүү болуп саналат. Театрда иштөө абдан кызыктуу, мага жагат. Керектүү нелерибизди баарын алдыртып, баарын түгөлдөп жатырмыз. Театрда иш алып баруу үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Азыр биз бардык зарыл нерселердин баары менен камсыз болгонбуз. Талапка ылайык жарык берүүнүн ар кандай түрлөрүн колдонобуз. Мисалы лампалар, кубаттуулугу 1700 ваттка чейинки светодиоддук лампалар. Ал лампалар сапаттуу, жарык берүүнү камсыз кыла алат. Адамдын мүнөздүү образдары жана эмоциялары, сезимдери караңгы сценада мыкты ачылышы үчүн артисттердин бет жүзүн, өзгөчөлүгүн, образын бөлүп көрсөтүү өзгөчө маанилүү. Айқындау үшін, образын ашу үшін да. Театрдағы басшы дейікші жарайды, басшыдан бастап, сонау театрдағы кіреберістегі қызмет күзеттегілерден бастап, тіпті гардероб апайлардан бастап, біз бәріміз театрда баары жетекчиден тартып кире бериштеги кароолчуга же гардеробчуга чейин баарыбыз тейлөөчү кызматкерлербиз. халықтың алдына, көрерменнің алдына шығатын мен емес, көрерменнің алдына шығатын жа болмаса менің орынбасарларым, жа болмаса бухгалтер емес, актерлар, артисттер, балет. Биз сценага чыккандар, актерлор, балет артисттери, оркестр, хор үчүн иштейбиз. Алар биздин театрдын жүзү, анын жан дүйнөсү жана өзөгү. Солар биздин шарайнамыз, солар биздин театрымыздын кендиги, солар биздин театрымыздын діңгегі, байтерегі. Біз оларға қызмет жасауымыз керек. Ол үшін не істеу керек? Олардың ғимараттың ішінде ең бірінші тоңбауы. Биздин милдет аларга ыңгайлуулукту, имараттагы жылуулукту, коопсуздукту, эмгек акысын өз убагында төлөөнү камсыз кылуу. Биз ал үчүн бардык шарттарды түзүп, талыкпай эмгектенишибиз керек. Есепшілері соны жағдай жасау, тарығып қалмауында, жалақысын өз уақытында алу, сол жағынан бәрін біз аянбай қызмет жасауымыз керек. Түркистандагы жаш, кызыктуу, кандайдыр бир деңгээлде эксперименталдык театр өз ишин улантып келет. Абдан жандуу жана дымактуу. Театр өз сахнасында ийгиликке жетишкен. Ошондой эле Казакстан боюнча жана чет өлкөлөргө болгон гастролдорунда да ийгилик жаратууда. Түркистан музыкалык драма театрынын режиссерлорунун бөтөнчү, адаттан тышкаркы болгон чыгармачылык ой чабыттары, сценографиядагы эң жаңы техникалык мүмкүнчүлүктөрү бирөөнү дагы кайдыгер калтырбайт.